3 балаң бар, 2 балаң бар, 4 балаң бар, күйөөң иштебейт экен. Анан эмне кылыш керек? Мен ушул суроого башынан жооп бербеймби? Бул биздин баягы бакыт ордосу дегени азыркы суроого таамай жооп берет да. Мисал ала турган болсок, 3 эле жактан алалычы. Мисалы биринчиси мамиле дейли, төшөк маселеси биринчи. Экинчиси ошол сиз айтып аткан эркек бакпайт, финансы жактан. Ал эми ошол үчүнчүсү баягы ортодо чыр чатактын келип чыгысы, үйдөгү кайнене батырбай атат, кайны сиңдим киришип атат. Мына ушуга окшогон темалар да. Ушул эле темаларды биз чечип кое турган болсокчу, коомдо баягы сен эркектигиңди кылбай койдуң, сен аялдык милдетиңди аткарбай койдуң деген сөз жоголуп кетет экен да, мындай эле карай турган болсок. Нуртат эжекебиз ушундай дем алабыз. Анда сиздерге суроо келбейт анда башка суроо келет. Биз аялым экөөбүз кантип бизнес баштайбыз, кантип өнүгөбүз деген суроолор болот. Анан кантип чечели деп атасыздар ошол 3 маселени? Азыр бул маселени атай өздөрүнүн адистери келсин деп атабыз. Мисалы кээ бир адам эркек мисалы руханий жактан күчтүү болушу мүмкүн. Мисалы дене жактан да күчтүү болушу мүмкүн, бирок ал таарынчаак, сөз көтөрө албайт, же болбосо аял менен кошулуп урушуп кетет. Ошол сыңары баягы болсо, мисалы өзүнүн адиси келсин, мисалы психолог келсин. Ой, сен эркексиң, кой андай кылба. Же болбосо сексопатолог келсин. Ачык эле айта берейин. Алда келип кээ маселелер туура эмес кылып аткандыр. Сен мындай кыл, андай кыл деп ал өзүнүн адистиги менен чечүүнүн үстүндө, ал ошонун үстүндө иштеп чыккан, ошонун үстүндө күн кечирген. Ошого ал өзүнүн тармагында берсе, мисалы ар бири, мисалы экономист келсин. Акчаны аял заты сен жакшы үнөмдө, мындай кыл деп. Андай кылыш керек, мындай кылыш керек деген бул менимче куру эле сөз болуп калат. Бирок ал экономист келип, жок, аял заты силер мындай кылгыла. Эркек таап келип атат, силер мындай колдонгула, сарамжалды колдонгула. Ушул сыңарындай айтып берсе. Анан эң негизгиси диний адистер бар бизде. Атай ошол өзүнүн тармагында мыкты билген адистер. Алар дагы кайсыл суроосунда болсо дагы жооп ала алат.